Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилиги, ардагерлер кеңеши жана жеке курамы отставкадагы полковник Акматов Маматкадыр Акматовичтин мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен анын үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтат. Маматкадыр Акматов 1947 жылы 17 майда Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Кара Алма айылында төрөлүп, 1971-1992 жылдары мамлекеттик коопсуздук органдарында кызмат өтөгөн. Маматкадыр Акматович бүткүл өмүрүн мекенди коргоого, мамлекеттик жана улуттук коопсуздукту камсыз кылууга арнап, Кыргыз СССРнин коопсуздук органдарында ар кандай ыкчам кызматтарда иштеген. 1977-1983 жылдары КГБнын Нарын облусу боюнча башкармалыгынын бөлүмдөрүнүн биринин начальниги кызматын аркалаган. 1983-1988 жылдары мамлекеттик коопсуздук комитетинин Талас облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын кадрлар боюнча орун басары. 1988 жылдан баштап аталган кызматтын Ош облусу боюнча башкармалыгында бөлүм башчы, андан кийин башкармалыктын жетекчисинин орун басары кызматтарын аркалаган. 1992 жылы ардактуу эс алууга чыккан. Пенсияга чыккандан тарта бизнес менен активдүү алектенип, Жибек жолу эл аралык туризм ассоциациясынын президенти болуп, Оштон чет өлкөлөрдөгү Стамбул, Дубай, Карачи, Дели, Үрүмчү жана Бейжин шаарларына авиа каттамдарды ачкан. 1996 жылдан 2000 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгында аскер бөлүгүнүн командири жана регионалдык бөлүмүнүн башчысы болуп кызмат өтөгөн. Мекенге кылган ак кызматы үчүн СССРдин мамлекеттик коопсуздук кызматынын, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын жана Коргоо министрлигинин көптөгөн ведомстволук сыйлыктары менен сыйланган. Маматкадыр Акматович өз мамлекетин берилип сүйгөнү, чыныгы мекенчил, патриот, эрктүү, бир сырдуу, билимдүү инсан болчу. Маматкадыр Акматовичтин жаркын элеси чекистердин жана Кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүк сакталып калат деп терең ишенебиз жана аны ар дайым жылуу сезим менен эскеребиз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.